Саламатсыздарбы? Чүй айылынын Султан Ибраимов атындагы номер 2 орто мектебинин мамлекеттик тил мугалими Асанкожоева Бурул. Окуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 4-класстары үчүн мамлекеттик тил сабагы. Сабактын темасы: Чыңгыз Айтматов «Чыпалак бала». Сабактын максаты: билим берүүчүлүк. Жаңы сөздөрдүн маанисин түшүнө алышат, жомокту угуп, окуп түшүнүшөт, анын негизинде сүйлөй бере алышат. Өнүктүрүүчүлүк. Кеп маданиятында көнүгө беришет, өз оюн кыскача айтып берүүгө көнүгүшөт, өз алдынча иштөөгө машыгышат. Тарбиялык. Ынтымактуулукка, бири-бирин сыйлоого, бири-бирин пикирин уга билүүгө, тазалыкка, сулуу жазууга тарбияланышат. Балдар, жомок бул өзгөчө керемет дүйнө. Ар бир адамдын балалык чагы жомоктор менен байланышкан. Силердин эсиңердеби? Чыңгыз жомок укканды жакшы көрчү. Кана балдар, жаңы лексикаларды кайталайбыз. Сөздөрдү мен артынан кайталайбыз. Дүүлөй, дүүлөй, көк бөрү, төө жалбырак, чыпалак бала. Кана балдар, анда эмесе жомокту бирге окуйбуз. Бар экен, жок экен, бир кемпир чалдын бою чыпалактай баласы бар экен. Ал чөптө эс алып уктап жатса, төө аны жалбырак менен кошо жутуп коюптур. Чыпалак бала төөнүн ичинен чаңырат. Аны уккан кишилер төөнү союп, баланы алып чыгышат. Бир күнү карышкыр чыпалак баланы көрүп калат. Сен кимсиң? Жеп коеюнбу? Өзүңө жаман. Ит кылып салам. Карышкыр ит болот деп ким айтты? Ушул сөзүң үчүн сени жейин, деп баланы жутуп коет. Бир күнү карышкыр койго жакындап келет. Ичинен чыпалак бала: «Эй, койчу, мен бөрүмүн, койго баратам», деп кыйкырат. Карышкыр эптеп качып кутулат. Мен эмне кылам, дейт. Анда чыпалак бала: «Ташматка бар, койлору семиз, байматка бар, иттери дүлөй. Андан көрө адамга барам да, ит болуп жалданып алам», дейт. Ошентип карышкыр ит болуп калган экен. Кана балдар, анда эмесе 3-чү көнүгүүнү аткаралы. Керектүү сөздөрдү коюп жазабыз. Биринчи сүйлөмдө: бала көк чөптө эс алып жатат. Кайсы сөздөрдү таптык? Азаматсыңар, туура. Чыпалак бала көк чөптө эс алып жатат. Андан кийинки сүйлөмдө: көк кой сарайга жакындап келди. Азаматсыңар, туура. Көк бөрү
Қой сарайға жақындап келді. Тө қайда өсөт? Қайсы сөзді таптық? Тура айтасыңар балдар, азаматсыңар. Тө жалбырақ қайда өсөт? Қана балдар, эми ушул сүйлөмдөрдү дептерибизге жазабыз. Сулуу, таза жазабыз. Азаматсыңар. Қана балдар, анда эмесе бүгүнкү тема боюнча бышыктайбыз. Аны үчүн Зинтвейнди толтурабыз. Чыпалак бала. Ким чыпалак бала? Кандай? Кичинекей. Акылдуу, амалдуу. Эмне кылды? Уктады, чыңырды, куткарды. Чыпалак бала көп чөптү эс алып жатат. Синоним бөбөк. Азаматсыңар балдар. Экинчи топ Вен диаграммасын толтурабыз. Жомоктогу карман. Карышкыр, жаныбар, жырткыч, бөрү. Чыпалак бала, чыпалактай, айлакер, борекер. Азаматсыңар балдар. Кана балдар, үй тапшырмасы. Үйдөн суроолорго жооп бересиңер. Чыпалак бала жомогун ким жазган? Чыңгыз Айтматовдун дагы кайсы жомокторун билесиңер? Чыпалак бала жомогу орус тилинин кайсы жомогуна окшош? Айырмачылыгын айтып бергиле. Саламатта калгыла.